Assalamu alaikum urmattуу Tez Kabar kanalının körүүчүлөрү. Кадырман бизнесмендер, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздерге Оштогу Учар айылынан сатыла турган бизнес имарат 20 сотуктан ашуунураак жери менен көрсөтүп бермекчибиз. Дарегин так түшүнүп билип алыңыздар. Биз азыр Учардын жогорку тарабында Деву чоң каналдын боюнда турабыз. Ак Тилек айлампасынан Учардын эң жогорку бөлүгүнө чейин, каналга чейин чыгасыздар. Кыргыз унаа курулуш заводунан бери түз өтөсүздөр. Тетиги жерде Тарная база көпүрөсү бар. Андан берагыраак өтүп, мына бул жерден аялдамадан берагырактан ылдыйга түшсө да болот. Негизги жолу ошол жакта. Ал эми биз жакыныраак жолдон кирели деп турабыз. Мына бул жол. Ушундан киргенде эле 100 метрден кийин оң тарапка бурулабыз. Мына көрүнүп турган тетиги имарат сатууга коюлуп атат. Ал эми бул каналды бойлогон жол менен түз Ош Ноокат жолуна бул жагы жапалак тарапка чыгып кетсе болот. Же ал жактан дагы келүүгө мүмкүн. Азыр биз ушул жагынан кирип сиздерге көрсөтөлү. Негизи спринтерлер же болбосо жеңил унаалар ушул жагынан кирсе болот экен. Ал эми чоңураак унаалар, фура, андан чоңураак унаалар болсо жүк ташып алып кирип алып чыкканга наркы жагынан кирүүгө болот. Мына ушул имарат туугандар. Мынаке, урматтуу мекендештер, биз келип калдык. Азыркы жол менен түз эле ылдыйга түшүп, мына бул жерден оң тарапка бурулдук дагы. Бир 30 метрдей бери басып келдик. Бул жерде шагарык, лоток бар экен, суу. Андан өткөндөн кийин эле сатыла турган имарат мына ушул. Көрүп турасыздарбы? Бул бизнес имарат дедик. Бизнес имарат дегенде бул өндүрүштүк имарат туугандар. Муну эми ушу кайсы бир өндүрүшкө иштетсе болот, кайсы бир сооданын кампасына иштетсе болот. Кыскасы өзүңүздөрдүн бизнес планыңыздарга жараша иштетсеңиздер болот. Кошумча бул жагында дагы имараттар бар экен. Азыр ээси менин жанымда бир катар жеринин аянтын билебиз. Андан сырткары чек араларын сиздерге көрсөтөбүз. Бул жерде коммуникациялык шарттарды көрсөтөбүз. Кыскасы баарын айтып баяндап беребиз. Сиздер аягына чейин көрүп, муну алганга, иштеткенге даяр туруңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы, иштериңиз жакшыбы? Шүгүр жакшы, өзүңүздөр тынчсыздарбы? Чарчабай жүрөсүз. Шүгүр жакшы. Так, имарат чоң экен, а? Ооба, чоң. Мен бул жерге баягы үйлөрдү тартканы бул тарапка көп келем, бирок бул жерде мындай имарат бар экендигин биринчи жолу көрүп атам. Бул эми Союз убагында курулган имарат экен да, Ооба, ооба. Не болуп иштеген экен бул эми? Бул склад болгон экен ошо. Магазиндердин склад болгон экен. Төлөйкөн айылдык керек жарак коомунун азык түлүк кампасы дейт го, Ооба. Ушундай болуп Союз убагында курулуп иштеген экен да? Ооба, ооба. Курулуш ошондо Союздун гос стандарты. Жериңиз канча сотук чыгат өзү? Жердин жалпы соты 25 сотук ашыгыраак. Анан документалды 18. Документальный 18. А так мындай фактически 25 сотуктан ашуунураак экен да? Ооба. Бул жагы башка бирөөнүн үйүбү? Бул жак башка бирөөнүн үйү. Чек араңыз мына үй менен сиздин имаратыңыздын ортосундагы чек ара кайсы жерге чейин болуп калат? Ошол турган мына блок цементтен. Мына бул блок цементтерге? Ооба. Ошондо мына имаратыңыздан биягында 2,5 метр бар экен да? 2,5 метр бар. Ушул туштан экен, Ооба. Мына границага келип калыптырбыз. Ушул туштан тосулса туугандар, бул жагында бир 2,5 метр аралык бар экен. Бул жагы кайсы жерге чейин ошондо? Бул жагы мына лотоктон. Лотоктон. Атай мына алдына бул жагыны баягы шагал төгүп, тегиздеп, чек арага чейин ушундай кылган экенсиз. Ошол суу аккан арыкка лотокко чейин экен, бул жагы. Ооба, ооба. Мына имараттын алды көрүп турасыздар, аябай кенен экен. Кандай гана унаа болбосун ушул жерге келип, кайтып чыгып кеткенге толук мүмкүнчүлүк бар экен. Азыркы белгилеп айткандай, мисалы, муну кампа кылып иштетсе, же өндүрүшкө иштетсе, ушундай спринтер, же болбосо КамАЗ, же болбосо портер, жеңил унаалар мына бул жол менен келет. Ал эми чоңураак унаалар, фуралар арка жактан негизги жол аркылуу жанагы көпүрөдөн эле ылдый түшүп, ошол жагынан келүүсө болот экен. Азыр ал жагындагы сиздерге көрсөтүп беребиз. Узун туурасы канчага канча бул имараттын? Сыртынан 31-ге 13. 31-ге 13. Мына жогору жагы туурасы 13. Бул жагы узуну 31 метр экен, Ооба. Атай мындай алды жагындагы 1 метр, 1,5 метр көтөрүп жасаптыр, Себеби баягы жүк ташыган унаалар аркасы менен келип, жүк түшүрүп, жүктөп кеткенге ыңгайлуу экен да? Ооба. Алдында мына 3 метрлик навеси да бар экен. Мына жагынан унаа менен жогору чыкса да болот экен, же тачка менен дегендей. Бир катар ичинде эле көрсөтөлү. Дарбазасы ачыкпы, эшиги? Ачык.
Мына көрүп турасыздарбы туугандар, жакшылап караңыздар. Эки дарбазасы бар экен, алдында мынандай бир аз күзөт бөлмөлөрү да бар экен. Мына алдындагы навестин түркүктөрү мына көрүп турасыздар, мощный боюнча турат. Үстүн чатырын кийин тыныке менен алмаштырып жаңылап койсоңуздар да болот. Так асты нормальный экен туугандар. Мына ол эшиктен кирет экенбиз. Мына чоң эшиги кирип көрөлүчү. Охо, аябай чоң го. Ооба. Бул сайыздан бери иштебей эле турат экен да. Бирок абалы жакшы экен, Ооба. Абалы жакшы экен, мына караңыздар. 13-кө 31 дедиңиз. Ошондо ичи таза канча? 12-ге 30 болобу? 12-ге 30 чыкылат. Ичи таза. Ооба. 12-ге 30. Мына ортосунда 1, 2, бул жакта дагы 2. Болгону ортодо 4 гана түркүк бар экен туугандар. Муну эми билбейм кандай кылып иштетесиздер, бөлүп иштетсеңиздер деле болушу мүмкүн. Мына үстү жагында терезелери да бар экен негизи. Мунун бийиктиги канча? Бир 6 метр чыгабы? 6 метр чыгат экен, 6 чыгып калыш керек. Же баягы склад кылганда, баягы 2 этаж кылып да жасайт го. Ооба. Экинчи этаж кылып жасаса дагы бемарал 2 этажда адам бою тийбей турган деңгээлде склад кылып иштетсе болот экен да. Ооба. Дуалдары мына железобетонный плита менен курулуптур, мына. Ооба. Мына караңыздар. Чатыры үстүн көрүңүздөр. Плита перекрытие. Мунун үстү жабылганбы, жабылган эмеспи? Үстү жабылган. Эмне менен жабылган? Үстү шифр менен. Шифр менен жабылганбы? Жаңылап коюш керек, бир аз. Жаңылап коюш керек. Түшүнүктүү. Мына жактагы терезелери тосулган экен. Биринчи кабаттагы терезелери бүт баары тосулган экен, безопасный, жакшы болгон экен да. Бүт баары тосулуп, анан шып алган экен, көрүп турасыздар. 2 дарбазасы бар экен. Аябай жакшы имарат экен. Муну эми иштетиш керек. Сонун астыда стяжкалары да таза турбайбы? Каласа тегиздеп, дагы үстүнө бир катар жылуулап стяжка куюп алса болду экен да. Муну эми неге иштетсе болот? Сиз кандай деп ойлойсуз? Биз өзүбүз алган максатыбыз бул жерге холодильник курабыз деген элек. Логистика. Ооба. Как раз экен да. Холодильник курабыз деп элек, болбой калды. План өзгөрүп калдыбы? Пландар өзгөрүп калды. Жагдайга жараша боло берет. Бул кимдин башка кайсы бир биздин мекендешибиздин планына туура келет да. Эгер холодильник кыла турган болсо өтө мощный болот да. Анткени күзүндө тонна алманы алып келип, аркасы менен эле фура менен, такап келип туруп эле мына жерден алып кирип жүктөп, тизип койсо, жазында алып чыгып, майга чейин сатат да. Картошка, сабиз бул жерге эмне гана сактаса боло берет, туурабы? Азыр эми жаз келди, мына көчөт сактаса болот, муну холодильник кылып иштетип. Эмне дедиңиз? Туурабы? Эртең черешня бизнес башталат. Черешня бышкандачы, черешняны ушул жерге яшик тонна алып келип ушул жерде сактап, анан бул жагы Кытайга, нарагы Россия жакка айдаса болот, туурабы? Туура. Мына ушинтип иштетсе болот туугандар. Эми биз сыртка чыктык, имаратты көрүп чыктыңыздар, алдын, ичин, сыртын. Бул жакта дагы кошумча имарат бар экен. Жанагы эле биз келип кирген жолдон ылдыйга түз арык агат экен. Мына ошол арыктан бер жагы бүт ылдый жакта каналга чейин экен да? Ооба. Мына имараттын узун туурасы канчага канча болуп калат? Бул 15-ке 10. 15-ке 10. Бул дагы почти сарай экен да? Ооба, бул дагы склад. Бул эмне? Бул туалет. Бул туалет. Бул ошо сайыз убагында кошумча курулган экен да? Ооба. Арка жактарындагы бир катар өтүп көрүп коелу. Бул жагы мына каналга чейин экен, бул жагы жашыл бакча. Мына ылдыйда уже канал бар, Ооба, бул жерде канал бар. Канал бар. Канчага канча дедиңиз мына имараттын узун туурасын? 15-ке 10. 15-ке 10. Бышы кирпич менен курулган экен. Муну дагы ошо ичи сыртын шыбап эле кааласаңыздар чатырын алмаштырып, ушуну дагы оңдоп түзөп, көп нерсеге иштетсеңиздер болчу да экен. Аркасында каналга чейин бир 4 метр аралык бар экен туугандар. Ушул имараттын нар жагынан арык келип, ылдыйкы каналга кошулуп кетет экен да. Эми биз бул жагын көрсөтөбүз. Бул жагы мына дуалдан бери жагы экен да? Ооба, мына камкыш забор болгон, бул көчүп калып турасыз. Ошол чек ара. Эми бул жактагы жанагы негизги чоңуна кирип чыга турган жолун сиздерге көрсөтүп берели. Мына бол. Байке. Мына имараттын бул жагында да бир 6 метрби, 7 метрби аралык бар экен го буякта, Ооба, бул жакта дагы бош жер бар. Бул жагында кошуп жабып иштетем десе болот. Биягына кошумча курулуш кылса да болот экен. Стоянкага иштетсе да болот экен. Не кылса да болот экен. Биягында иштетиш керек турбайбы? Жакшы. Сонун
мына ал чек ара көрүп турасыздар. Мына жол уже оңдолуп атыптыр да, жанагы коммуникация бир нерсе тартылып. Бул жерге канализация. Жанагы чекеден жана көпүрөдөн ылдый түшүп эле фура менен ошондон бери бурулуп ушул жагынан кире берет экенбиз да. Ооба. Чоңураак унаа болсо. Ооба. Мына жол менен да түшсө болобу? Болот бул жолдон дагы. Бул жол менен да түшсө болот экен. Бул да жакын экен туугандар. Демек 3 жол менен келсе болот экен да. Эң жакыны ушул экен. Андан кийинки жакыны бул жакта экен. Андан кийинки бул жак экен. Бул жагы менен эми төлкө чоң унаалар менен келсе болот. Түз келип эле ушул жерден дарбаза болсо, түз мына столба турган жерден өтөт дагы, алдына өтүп туруп, фура ошол жерден жүктөп же түшүрүп кетсе болот экен да. Ооба. Мына 20 сотуктан ашуун жери менен ушул имарат кошумча дагы имараттары менен сатууга коюлду. Бул бизнес. Бизнес дегенде өндүрүш имарат болду. Баарын баяндап айтып сиздерге көрсөтүп бердик. Бул жерде мына электр линиясы тартылып келинген. Таза суу бар бул жерде? Таза суу бар. Таза суу бар. Канализация да бар. Канализация центральныйбы? Ооба. Быйыл келди. Кудай кааласа жазда газ келет деп атты эле, келип калыш керек жазда. Газ келип калса анда тем более жакшы болот экен, э? Жакшы экен анда. Канча дейсиз эми бул имараттын баасын айтыңчы. Ушул турушунда эми шарт кол алышалы, сүйлөшөлү, келишели, баалашалы. Бул имараттын эми 190 деп атабыз, бирок сүйлөшөбүз ал жагын. 190 000 долларбы? Ооба. Түш бересизби? Түшөбүз. Баасын конкретный келишебиз да? Келишебиз. 190 000 доллар. Кеми бар? Бар кем. Документтери баары такпы? Документтери баары так. Документтери баары так. Кызыл китеп, техпаспорттун арак-барактары бар. Бар. Түшүнүктүү. Демек 190 000 доллар кеми бар деп айтылды. Эгер жакса кызыгып сүйлөшүп көрүңүздөр, колдон чыгарбаңыздар. Ким алса, менимче өзүнүн планына ылайык жакшы кылып иштетсе болот. Мунун сыртын жакшылап, утепление кылып, декор кылып алса, шыбатып, травертин тартырып алса болот экен туугандар. Анан чатырын жаңылап коюңуздар. Иштете бересиздер. Анда мен жыйынтыктайм, башка сөзүңүз жокпу? Жок, болду. Туугандар, аракетиңиздерди кыла бериңиздер. Кызматыңыздарда тез кабарчы Атакул Жалилов болду. Аманчылыкта көрүшөлү.